İskender Esengeliевич, siz dokladты okup bayandama berede bu bayandama menen birinci barıp tanışasızбы же tanışпайсызбы? Sizin okuганыңызга караганда tanışпай эле ушул жактан окуп берип коем дегендей эле майында уктум да мен сиздин окуганыңыздычы. Даярданып коесузбу деген майында айтып атам да, сиз окуп бересиз. Барып ушул докладты көрүп коеюн деген таризде болбой атат да. Сиз ушуну эсиңизде калып коюңузчу кийинкиде. Бул биринчиси. Экинчиси, муну азыр жер семирткич иштер боюнча биздики импорттоо деп атат өлкөдө, туурабы? Туура. Качан экспорттоо кылабыз муну? Импорттоо деген бизде Кыргызстан мамлекетиндеги импорттоодо канча жылдан бери келебиз, бир сунуш берип мындай министрлер кабинетине айтып, мындай болуп, дайыма импорттоп биз акчабызды сыртка чыгып атат. Качан биз өзүбүзгө курабыз деген бир маселе көтөрөсүңөрбү, көтөрбөйсүңөрбү? Көтөрүлүп, ошо докладта айтып кеттим, былтыркы жылы Сокулукта бир жер семирткич завод ачылды. Каерде ачылды? Сокулук районунда. Кайсыл жерде, эмне деген? Азыр айтам атын. Демагра жоопкерчилиги чектелген коом ачылган. Жалпысынан инвестициянын суммасы 53,8 миллион сомду түзөт. Жумушчу 300 жумушчу орун ачылды. Кубаттуулугу канча? Кубаттуулугу 1800 тонна порошок жана суюк формадагы минералдык жер семирткич чыгартылат жылына. Ал эми быйылкы жылы, 25-жылы Ош областынын Окат районунда Кыргыз жер семирткич заводу. Аны уктум. Анын кубаттуулугу канча? Бунуку 2000 тонна айына. Айына 2000 тонна кубаттуулугу менен ачыла турган болуп турат. А муну Сокулуктан ачылганда канча болду иштеп атканы? Былтыркы жылдан бери иштеп атат. 2024-жылдан баштап. Толук маалымат бериңизчи мага ошо боюнча. Жарайт, мен Толук маалымат бериңизчи. Жарайт. Силер муну айткан Сокулуктагы кубаттуулугунду айтып атасыңар, анда биз импорттоонун эмне кереги бар эле деген суроо болуп атат да мендечи. Жок эми, Кудусбек Кошалиевич, өзү негизи импорт абдан чоң суммада болуп атпайбы? 63 бүтүн өзү негизи химиялык продукция. Мен вот ушул сөздү сизден уккум келип атат. Импорттоо деген ушунча сумма экенин көрүп туруп, эмне үчүн мындай майда бизди өзүбүздү камсыз кыла албай атканды айтып атасыз деп атам да. Эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Муну канчадан бери айтып келатабыз биз? Ушул жер семирткичтерде биз эми агрардык мамлекеттердин катарына киребиз. Туурабы? Көбүнчө. Тем более мына Чүй областында, ошондой эле Ош областында, Жалал Абад областында, Баткен областында. Эмне үчүн биз дашык ушуну мына өзгө куралдагы өзүбүздү камсыз кылалы, биздин акча сыртка чыкпасын деген аракетти кылбайбыз деп атам да. Силер эми экономика министрлиги катары эсепти тагыраак чыгарып, биз мынанча пайда алып келет экенбиз. Мамлекетибизде акча калат экен өзүбүздө. Мына ушуну бир сунуштадыңарбы? Мына биз депутат болгонубузга 3,5 жылдан ашып атат, 3,5 жыл болот. Силердики ушул биз келгенде айткансыңар, биз мына ушуну курабыз, мамлекетибизди өзүбүз эле камсыз кылабыз жер семирткич менен деп. Негедир кайра маселе көтөрүлбөйт да бул боюнчачы. Жок. Силер бул мындай импорттоонун отчетун бизге бериштин кереги жок. Чын-чынына келгенде. Бул импорттоо менен мактанбаш керек. Экспортко чыгарып койгондон кийин мактансак, вот это другой разговор. Урматтуу президентибиз талап кылганда ошол болуп атат. Привлечение инвестиций, ошо бизге пайда алып келе турган. Азыр курабыз дегендер бар, кантип жок болсун. Но однако инициатива силерден чыкпай атат да. Мына открытый конкурс кылып же болбосо открытый бир объявление кылсаңар, мына келип кургула десеңер, балким кантип чыкпасын ушу. Кудусбек Кошалиевич, уруксатпа жооп берейин. Бизден инициатива болуп эле жатат. Мына былтыркы жылы 102 өнөр жай объекти курулган. Жок, эми жер семирткич боюнча айтып Жок, эми биз жалпысынан эми инвесторлордун бардыгы үчүн ошонун ичинде барбы ушул жер семирткич заводун куруу? Ошонун ичинде бар. Барбы ушул боюнча? Сметасы канча болот ушул боюнча?
Кандай дейсиз? Биздин мамлекетибизде ушу жер семирткич менен камсыз кыла турган заводдун сметасы барбы? Хотя бы. Сметная стоимость. Жок да силердин. Силер кызыккан эмес го болчу. Просто мындай да. Керектүү, биздин мамлекетке керектүү өндүрүштөрдү курсаңар, мына канча жылдан бери ушул мен ушу жер семирткичтер боюнча укканымдан баштап биздин Кыргызстанда курулган эмес. Ошол эле почта мамлекеттерде бул заводдор бар. И притом булар деген ошол иштеп аткандардын бардыгы с огромным прибылем, наверное, работает. Убыточный мындай өндүрүштү эч ким кылбаса керек, зыяндуу өндүрүштүчү. Мындай өндүрүштү алып келгенде, то есть өндүрүштү карап, экономиканын нерселери карап аткандан кийин ошолорду карап, мыналарды курсак болот экен, мыналарды курсак 5-10 сом пайдап келет экен, мынаны курсак 20 сом пайдап келет экен, муну алып келсек 100 сом пайдап келет экен дегенди силер кылсаңар керек да. Туурабы? Силердин ведомствоңо да муну бардыгы. Мен ушул жер семирткичтер менен иштеп айтканыбызды мен сизге баса белгилеш именно ошо боюнча айтып атам. Калгандар импорттоо боюнча эми балким дагы бир нерсени ойлоп деп айтайсыз, сунуштасаңар болмок. Но именно вот жер семирткичтер боюнча биз аграрный мамлекет катары ушуну давно куруш керек болчу мунучу. Буга деген сиздер көкүрөңөрдү тозуп президентибизге чейин жеткизип, ушундай моундай бир актуальный жагы болуп атат десеңер болмок, силер просто кыймылдап айтканыңарды айтып атасыңар. А келип алып бул жерге бизге келип, анан импорттаганыңарды келип мактанып атасыңар. Мынча импорттадык, мынча миллион сомго, мынча миллиард сомго деп мактанып атасыңар. Бул мактанбаш керек мындай. Буга өкүнүч керек. То что мамлекетибизден ушунча акча чыгып кетип аткандачы. Ушуну эске алыңыздар. Мен ушу жер семирткичтер боюнча гана айтып коеюн дегем силерге. Анан кубаттуулугу кичинекей мени алып келип бизге мына алдай Сокулук районунун даже камсыз кыла албаса керек. Жана силер айтып аткан. Ошо боюнча маалымат бериңизчи мага завод боюнча. Ал Сокулук районунун өзүнүн обеспечение кыла албаса керек bu. Мынча угулбаганына караганда. Рахмат.